Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Эми аскердик кызмат өтөөдөн качкандар 300 000 сом төлөшөт. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Сыдыгалиев Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Долбоор коомдук талкууга коюлду. Маалымат негиздемеде айтылгандай, Кыргызстанда 18 жаштан 25 жашка чейинки аскердик кызматка чакыруу мөөнөтү узартылбайт. Ошондой эле аскердик кызматка чакырылуудан мөөнөтүн узартууга укугун жоготкон жана мөөнөттү аскердик кызматтан өтпөгөн эркек жарандар милдеттүү түрдө альтернативдик кызматка же мобилизациялык резервдин жыйындарына чакырылуусу тийиш. Мыйзам долбоорунун демилгечиси төлөмдү көбөйтүү боюнча төмөнкүдөй өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Үй бүлөлүк жагдайлары боюнча альтернативдик кызматка чакырылган жарандар үчүн 50 000 сом өлчөмүндө, азыр 18 000. Диний ишеними курал пайдаланууга жана куралдуу күчтөрдө кызмат кылууга жол бербеген, катталган диний уюмдун мүчөсү болуп саналган жарандар, ошондой эле коомдук пайдалуу жумуш аткарууну каалоосун билдирген жарандар үчүн 100 000 сом, учурда 25 000 сом өлчөмүндө. 22 жашка чыккан аскердик жана альтернативдик кызматты өтөбөгөн жана райондук шаардык чакыруу комиссияларынын чечими менен чакыруу мөөнөтүн кийинкиге жылдырууга жана андан бошотууга ээ болбогон жарандар, аларга карата алгачкы текшерүү органдары, тергөөчү, прокурор же болбосо сот тарабынан аскер кызматына чакыруу иш-чараларынан качкандыгы үчүн тиешелүү чечим кабыл алынган учурда 300 000 сом, азыр 50 000 сом өлчөмүндө каражат төлөө каралууда. Булак Назар Ньюскейжи. Кыргыз-казак чек арасында байңгизат менен кармалгандар 13 жылга кесилди. Кыргыз-казак чек арасынан 11 килограмм байңгизат менен колго түшкөн жарандар 12 жана 13 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу бүгүн 8 февралда УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык Талас облусунун Кара-Буура райондук соту 30 январда 4 айыпталуучуга карата өкүм чыгарган. Алар УКМК кызматкерлери тарабынан өткөн жылдын 3 февралында салмагы 11 килограммдай 3 таңгак байңгизатын Аманбаев атындагы чек ара бекетинен мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган учурда кармалган. Кара-Буура районунун тургундары сатуу максатында байңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын окшошторун мыйзамсыз даярдоо менен айыпталган. Тергөө жана соттук териштирүүлөрдө кылмыш иши боюнча соттолуучулардын күнөөсү толук далилденди деп айтылат маалыматта. Атап айтканда жаран 12 жылга кесилип, 1 миллион сом айып салынган. УКМК кызматкерлерине пара катары сунуштаган 2 миллион 745 000 сом жана 2 000 доллары мамлекеттик бюджетке алынганы кошумчалады. Ал эми жарандар алардын мүлктөрүн конфискациялоо менен 13 жылга эркинен ажыратылган. Булак Суперкежи. Эмне үчүн Сирия Туркияга караганда азыраак жардам алып жатат? 6 февралда Туркия менен Сирияда катуу жетиштирүү болгон. Миңдеген имараттар талкаланып, эки өлкөдө тең көптөгөн адамдар өлдү. Бирок дүйнөнүн көңүлү негизинен Туркияга бурулууда. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Санкциялар батыш өлкөлөрү Донбасска 2011 жылы Сириядагы жарандык согуштун чыгышына байланыштуу санкцияларды киргизген. Ошондон бери алар жыл сайын жаңыланып турат. Сирияга каршы чектөөлөр мунай эмбаргосун, айрым инвестицияларды чектөөнү жана Сириянын Борбордук банкынын евро биримдиктеги активдердин тоңдурууну камтыйт. 2020 жылы Цезар мыйзамы деп аталган мыйзам күчүнө кирген. Бул Сирия өкмөтү менен кызматташкан чет элдик компанияларга жоопкерчиликти караган санкциялардын пакети. Гуманитардык жардамды жеткирүү. Бириккен Улуттар уюмунун гуманитардык жардамды координациялоо кеңсесинин басма сөз катчысы Мадеви Сун Суона жетиштирүүнүн Сирияга чек ара аркылуу келген жардамдарды жеткирүү чынжырын үзгөнүн айтты. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Жардамдын агымы бузулган жолдор жана башка логистикалык көйгөйлөрдөн улам убактылуу токтотулду, деди Сун Суона. Кээ бир жолдор бузулган, кээ бирлери барууга мүмкүн эмес, чечүүнү талап кылган логистикалык маселелер бар. Бизде анын качан жанданары тууралуу так маалымат жок, деди Сун Суона. Дүйнөлүк коомчулукка кайрылуу.
Бир күн мурун Сириянын Кызыл Крест уюмунун башчысы Халид Хубати жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу үчүн Дамаска каршы бир тараптуу санкцияларды алып салууга чакырган. Анткени өлкө атайын техника менен камсыз кылууга муктаж. Биз кыйратуучу жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу үчүн Сирияга киргизилген блокаданы жана экономикалык санкцияларды алып салууга чакырып жатабыз. Бизге издөө куткаруу иштерин тездетүү үчүн оор техника, тез жардам жана өрт өчүрүү бригадалары керек деп түшүндүрдү ал. Ошондой эле Сириянын Тышкы иштер министрлиги санкцияларды алып салууга чакырды. Анткени алар Сириядагы гуманитардык иштерге тоскоол болууда. Сириялыктар урандыларды колдоруу менен тазалоого мажбур. Алар эң жөнөкөй куралдарды колдонуп жатышат. Анткени алар үчүн атайын техника жок. Ошол эле учурда Бириккен Улуттар уюмунун гуманитардык жардам боюнча мурдагы координатору Ян Эгаланд BBC'ге берген маегинде Башар Асаддын режими болобу, оппозиция болобу, Сириядагы саясий жаңжалдын тараптарына кандай болгон күндө дагы акча которууга болбоорун билдирди. Бардык жардам бейөкмөт уюмдар, буунун агенттиктери Кызыл Крест жана Кызыл Жарым Ай системасы аркылуу өтүшү керек деди ал. Булак Назар Ньюскеji. Туркияда жер титирөөдө курман болгондордун саны 9000ге жетти. Бул тууралуу өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган билдиргенин жергиликтүү басылмалары жазып чыкты. Анын айтымында каза болгондордун саны 9057ге жетсе, жаракат алгандардын саны 52979. Зилзаланын кесепетинен 6444 имарат кыйраган. Дүйнөлүк ЖМКлардын маалыматына караганда, Сирияда каза тапкандардын саны 2662ге жетип, 10 миңдеген адам жаракат алган. Белгилей кетсек, 6 февралга караган түнү саат 4:17 Туркиянын түштүк-чыгышындагы 7 аймагында күчү 7,4 балга жеткен катуу жер титирөө болгон. Жер силкинүүнүн очогу Туркиянын түштүк-чыгышындагы Газиантеп шаарынан 26 чакырым алыстыкта Сирия менен чек арага жакын жерде орун алган. Булак Суперкеji. Эрдоган кыргыз куткаруучулары барган Кахраман-Мараш шаарына барды. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жер титирөөдөн кыйраган Кахраман-Мараш шаарына барды. Бул тууралуу Туркиянын жергиликтүү басылмалары жазышты. Бул түрк лидеринин жер титирөө болгондон кийинки алгачкы сапары. Эрдоган кырсык болгон аймактарды иштерди жеринде координациялоону пландоодо. Ал андан кийин Хатай облусуна барат. Кече 7 февралда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларынын Туркиянын аэропортундагы видеосу тараган. Видеодо Кыргызстандын куткаруучулары Кахраман-Мараш шаарына каттамды күтүп жатканы көрүнгөн. Булак Суперкеji.